бекем ишенерин айтты. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жана жаңы шарттарга калыптандыруу үчүн жалпы капиталы 1 миллиард доллар болгон Кыргыз-Орус өнүгүү фонду түзүлүп, орто жана чакан ишкерликти өнүктүрүү максатында фонд Айыл банк менен РСК банкка 1 миллиард 200 миллион сом бөлгөн. Учурда фондко келип түшкөн бизнес пландардын ичинен 63 долбоор жактырылып, 705 миллион сом жумшалды. Теманы кабарчыбыз Өмүрбек Тилебаев улантат. Азыркы күндө эки мамлекеттик Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тоо-кен тармагы, айыл чарбасы жана кайра иштетүү, өндүрүш, жолдорду куруу, курулуш материалдарын чыгаруу багытындагы ири долбоорлорду каржылайт. Акча Айыл банк жана РСК банктар аркылуу берилүүдө. Бүгүнкү күнгө карата ишкерлерден 293 сунуш түшүп, анын 63 долбоору жактырылып каржыланды. Ишкерлерге каржылоону эки жол менен берет. Биринчи жол эки мамлекетке караштуу коммерциялык банк аркылуу, РСК банк жана Айыл банк. Мындан тышкары фонд чоң ири ишканаларга каржылоону түздө берип жатат. Азыркы күндө эки мамлекеттик банкка 1 миллиард 200 миллион сом болгон каражат бөлүнүп берген. Анын ичинен ошо эки банк 59%-ын ишкерлерге беришти. Кытайдыкынын качествосы кетип калды да. Түптүкү сапаты жакшы. Чүй облусунун Сокулук районунда жашаган ишкер Нурадил Суамбеков 20 жылдан бери тегирмен иштетет. Мурда анын Кытайдан алып келген тегирмени бар эле. Бирок ал сапаттуу un чыгара алчу эмес. Эми ишкер Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 5 миллион сом насыя акча алып, заманбап түрк тегирменин ишке киргизгени турат. Түрк тегирменин 120 миң долларга сүйлөшкөм. Ошонун 30%-ын төгүп калганын ушу банк Орус элинин эмеси банкынан 12%. Ошол бизге жардам кылып ушу алып берип атат. Ошого чоң рахмат. Доллардын баасы туруктуу болбой жаткандыктан азыр Айыл банк менен РСК банк насыя акчаны сом менен берүүдө. Долбоордун көлөмү 3 миллион доллардан же эквивалентинен төмөн болсо, анда ошондой долбоорлор коммерциялык банктар аркылуу каржыланат, улуттук валюта менен. Ошо улуттук валюта менен каржылоо бергенде ошо пайызы жылдык 12ден ашпаш керек. Улуттук валюта бул абдан ыңгайлуу шарт. Анан каржылоонун мөөнөтү 5 жыл. Учурда насыя алуу үчүн бул эки банкка жалпы суммасы 4 миллиард сомдон ашкан 293 сунуш кат келип түшкөн. Насыя акча бизнес планды мыкты жазып, стабилдүү өнүгүүнү камсыз кылып бере тургандыгын далилдеген ишканаларга эч кандай өң таанышы жок эле ачык айкын берилип жатат. Өмүрбек Тилебаев, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи